Президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборун калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Борбор каладагы жылуулук электр борборунун ишин тез арада калыбына келтирүү боюнча кечиктирилгис тапшырмалар берилди. Бардык тиешелүү кызматтар күчөтүлгөн режимде кызмат өтөөнү улантууда. Эскерте кетсек, 2-февралга караган түнү болжол менен саат 3 чамасында Бишкек жылуулук электр борборунда авария катталып, жабдуулар иштен чыккан. Аварияга байланыштуу шаар тургундарына ысык суу берүүдө шектөө киргизилди. Жылуулук электр борборундагы авариялык абалдын кесепеттерин тез арада жоюу боюнча иш алып баруу үчүн ыкчам штаб түзүлдү. Учурда борбордун кызматкерлери авариялык абалдын келип чыгуу себептерин аныктоо жана калыбына келтирүү боюнча аракеттерди көрүүдө. Өлкө башчы Садыр Жапаров клиникалык медициналык тез жардам ооруканасына барып, Бишкек жылуулук электр борборундагы штаттык эмес кырдаалдын кесепетинен жабыр тарткандардын ал-акыбалын сурады. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Садыр Жапаровго бейтаптардын абалы тууралуу маалымат берип, бардык зарыл болгон медициналык жардам толук көлөмдө көрсөтүлүп жатканын белгиледи. Жабыркагандар күнү-түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат. Эске салсак, Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын кесепетинен 5 жабырлануучу шаардык тез жардам ооруканасына жеткирилген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек жылуулук борборундагы кырсыкка байланыштуу 2-февралда Алматы шаарындагы иш сапарын жыйынтыктап Бишкекке келди. Ал Бишкек жылуулук электр борборундагы ыкчам штабтын жыйынын өткөргөнү маалымдалды. Ал эми бүгүн Алматыда өтө турган Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына жана эл аралык саналик форумуна министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касмалиев катыша турган болду. Алдын ала маалымат боюнча жарылуудан отказандары жабыркаган эмес, бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Анын айтымында энергетиктер запастагы 4 буу казанды кошууга даярдап жатышат. Мындан тышкары резервдик отказандар ишке киргизилип, жылуулук калыбына келтирилсе, кечке чейин ысык суу берүү улантууларын белгиледи. Бирок суу ысык болбойт, болжол менен 50 градус болот, деди Төрөбаев. Бишкек жылуулук электр борборундагы авария объекттин эски бөлүгүндө болгон. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында энергетика министринин орун басары Насипбек Керемов билдирди. Министрдин орун басары күтүүсүз жагдай жабдуулардын эскилиги жеткендигине байланыштуу болушу мүмкүн деген оюн айтты. Анткени жарылуу болгон жылуулук электр борборунун буу казандары 1970-жылдары пайдаланууга берилип, өзүнүн нормативдик мөөнөтүн аткарып бүткөн. Андан кийин зарылчылыкка жараша оңдоо түзөө иштери жүргүзүлүп келген. Акыркы оңдоо 2023-жылдын аягында жүргүзүлүп, 31-декабрда ишке киргизилген, деди Керимов. Бишкек шаарындагы ооруканалар жана төрөтүүлөрү штаттык режимде иштеп жатат. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Медербек Исмаилов билдирди. Анын айтымында Бишкек шаарында жалпысынан 20 оорукана иштейт. Анын ичинен улуттук деңгээлдеги 11 оорукана, ал эми 9 оорукана шаардык мэриянын карамагында, арасында төрөтүүлөрү бар. Учурда бардык поликлиника, амбулатордук жана тез жардам ооруканалары штаттык режимде иштеп жатышат. Бирок пландык операциялар бүгүн убактылуу токтотулду, деди ал. Кетсек, 2-февралга караган түнү саат 3 чамасында Бишкек жылуулук электр борборунда авария катталып, жабдуулар иштен чыккан. Бишкек жылуулук электр борборуна кошулган келечек балдарды реабилитациялоо борборундагы кызмат алуучулар Сукулуктагы реабилитациялык борборго убактылуу жайгаштырылат. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, учурда келечек борборунда майыптыгы бар 33 бала стационардык дарыланууда. Анын ичинен план боюнча бүгүн 17 баланын реабилитациясы аяктап чыгарылыш керек болчу. Абал министр Гүлнара Батырованын көзөмөлүндө. Борбордук шайлоо комиссиясы Альянс фракциясынын депутаты Эмиль Жамгарчиевдин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча чечим кабыл алды. Мекемеден кабарлагандай, Борбордук шайлоо комиссиянын дарегине мандатын тапшыруу боюнча Жамгарчиевден арыз түшкөн. Эске сала кетсек, учурда Эмилбек Жамгарчиев УКМКнын тергөө абагында. Ал кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өтүүгө айыпталууда.